Саламатсыздарбы? Ооба 17 майга пландаштырып атат бүгүнкү күндө. Негизи Москвадан Кыргызстанга барып, ошо Кыргызстанда баягы туруп калган Россиянын жарандарын алып келебиз деген максатында барып атышат. 200 орундук самолет экен. Биз болсо бүгүнкү күндө 400 орун белгиле деп сурап атабыз. Анан эң биринчи бүгүнкү күндө атайын комиссия түздүк. Ушу аяка диаспоранын өкүлдөрү ошол комиссияны башкарат. Эми билесиңер, ар кандай сөздөр жанагындай ушак айыңдар, тиги коррупция деген күнөөлүү иштебес үчүнчү. Андан тышкары ошо штабтын мүчөлөрү кирет. Эң биринчи орукчалдар, тилекке каршы Россияда элчиликке кайрылган абдан көп кишилер бар экен. Тиги жүрөгү ооругандар, рак менен ооругандар, бөйрөк менен ооругандар, ашкасан операцияга келгендер, ушундай кишилер көп экен. Ошолор тизмеге киргизет деп комиссия карайт. Экинчи ошо боюнда бар аялдар и кичинекей өспүрүм балдары бар аялдар, ошолор кирет. Ошол негизги, ошол эле толуп калат го деп ойлоп атабыз биз бүгүнкү күндө. Хостелде жаткан жада 17 марттан бери самолетко учак билет албай кеткендер хостелде жаткан же өкмөттүн акчасынан эсебиненчи. Анан Оренбургда кеткендер ушулар кайтарылабы же алар каралган жокпу? Жок, эми карап атабыз. Эгерде жанагы самолет чоң болуп калса, албетте биз аларга сунуштайбыз. Бирок чечиле элек да чоң самолет. Эми билесиңер да, обычно Кыргызстанга кичинекей эле самолет түзөбүз, 200 орундукчу. Азыр болсо чоң аэробус А310 ошо Аэрофлотто бар экен, ошолор бергиле деп сурап атабыз да. Буюрса караштырып атат Россия тарап. Чечилетке деген үмүттө күтүп отурабыз. Албетте баягы көптөн бери күтүп калган биздин жарандарды хостелде болобу, башка жерде болобу, ошолорго дагы мындай орукчал эме жанагы боюнда бар өспүрүм балдар, карылардан кийин ошолорго дагы орун калса сунуштайбыз да. Чоң рахмат.